Учурда Маариф билим берүү комплексинде 3 жылдан бери сүрөт мугалим болуп эмгектенем. Жыл башында администрация долбоорлоо сабагын киргизген. Ошо сабактын негизинде биз бул долбоорду баштадык. Окуучулардын эң күчүүсү 8 жашта, улусу 14-тө. Бул сабактан сырткары ийдим сабагында жасадык. Бул идеянын келип чыгышына токтолсок, аламдаштуу заманда балдарга тарбиясы зор болгон улуттук жомокторубузду окуучулар окубайт жана аларды билбейт. Ошол унутуп бара жаткан жомокторубузду окуучулар сюжетин окуп, сүрөтүн өздөрү тартса, албетте биздин унутуп бара жаткан маданиятыбызды жандатат деген ойдо бул долбоорду окуучулар менен китебо жасоо бизди абдан шыктандырды жана таасирлендирди. Мен бул Ысык көлдүн жаралышы деген уламыштын автору болгондугум үчүн аябай толкундандым жана чыгармачыл сезимдерге толдум. Мага бул уламышта эң жакканы бул баягы кыз болгон. Ал кыз өзүнүн эркиндиги үчүн, сүйүүсү үчүн, максаты үчүн күрөшүүсү мага аябай жакты. Бул жерде баягы Каардуу хан аны эркинде ажыратуу үчүн, сүйүүсүн ажыратуу үчүн болгон аракетин кылды, бирок ал кыз эч качан баягы Кыргыз эл жомокторунун китебине сүрөт автор болгондо мен абдан толкундадым. Жана мага жакшы чыгармачылык сезимдерди жаратты. Моюн сунбады, өзүнүн максаты боюнча кете берди. Мага бул Ысык көл уламышы дагы бир жакканы, мага маны тартканда ал сүрөт мага аябай бир сыйкырдуу, жакшы бир сезимдерди берди. Мен аябай жактырдым. Мага Ысык көлдүн пайда болушу мага мурдатан эле баягы аябай кызыктуу бир табышмактуу бир окуя болуп саналган. Жана мен аны бүгүн ал сүрөт менен тартып кылышым мен үчүн бир өзгөчө бир сезим болду. Биз бул долбоорду аркылуу көркөмдөр сабагынын мүмкүнчүлүктөрүн көргөзө алдык деп ойлойм. Учурда кыргызча жомоктор китептери жетиштүү эмес жана көп басымдуу бөлүгү айтсак, чет элдик жомоктор түзөт. Ошол себептен бул долбоорду баштап алдык. Анан мен келечекте дагы ошол кыргыз эл жомокторун дагы уламыштарды дагы тартып, өнүктүрүп кылгым келет. Себеби ушинтип биз кыргыз тилине биз салым кошо алабыз. Келечекте дагы көп жомокторду сүрөткө чыгарам деп ойлоп атам. Бул иш-чарада мен болсо кыргыз элинин жомокторунун жөнүндө бир аз көбүрөөк билип калдым. Бул иш-чарада үйрөнгөн эң маанилүү нерсем болсо, бул окуучулар менен бир командада иштегенибиз жана окуучулардын жаратмандыгы бизди абдан шыктандырды деп айтса кетсем дагы болот. Андан сырткары мен бул сүрөт тартканда эң чоң үйрөнгөнүм бул сабырдуулук болду. Сабырдуулук менен, тартиптүүлүк менен, ошолордун жардамы менен гана ушинтип жакшы сүрөттөр тартууга мүмкүн боло турганын билдим.